Урматтуу көрүүчүлөр, Ак Талаа ТВ каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул көрсөтүүдө Ак Талаалык аксакалдардын абалдан бери келаткан ынтымагы жөнүндө сөз кылабыз. Ак Талаа эли эзелтеден ынтымакты туу тутуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдиктин негизинде өнүгүп өсүп келген эл. Эзелки Хан Шырдакбектен баштап, Жаманак Баатыр, Атантай Тайлак Баатырлар, кийинки эле Муса Кожо, Касымбек сыяктуу башчылары эл журтту башкарып келишкен. Атантай Тайлак Баатырлар Кыргызды Кокон, Кытай, калмак баскынынан сактап, элдин эркиндиги үчүн көрсөткөн баатырлыгы баа жеткис. Ал эми Муса Кожо атабыздын өзүнүн акылмандыгы менен 1916 жылы орус аскери кыргыз элин басып киргенде аксакалдар менен бирге Соңкөл жайлоосунан орус аскерлеринин алдын тосуп, элдик дипломатия жолу менен Ак Талаа элинен бир дагы үй бүлөнү Кытайга качырбай, бир жигиттин чыпалагын канатпай элди сактап калганын эмне менен бааласа болот. Кыргыздын манасчы, санжырачы, алгачкы демократ жазма акыны Тоголок Молдо, манасчы Молдо Басан, дүйнөлүк жазуучу Шүкүрбек Бейшеналиев жана композитор Калый Молдобасанов сыяктуу аталарыбыз Ак Талаа элинин ынтымагын чыңдап келишкен. Ошондой абалдан келаткан ата-бабалардын ынтымак жолун улап, ширетип келген кийинки эле аксакалдардын уюму тууралуу Ак Талаа телевидениеси тартып алган жыйынынан кыскача берүүнү тартуулайбыз. Onun içinden diğerlerinin avukatları ıntımaqçı oluşup meçit kural istep ağır bir tütünge otuz sonun akta verelim. Bayrağı birden torpak verelim. 300 son bırak. Oşondan şu öğlen saraldı. Yoldaşlar, buradaşlar. Ertengele yatkın Oktay Rozer'in 73. bayramını kuttuklar. Sözlerin, yaxşı sözlerin, adam balasına, ballarda, tarih ayaklarda, kızlarda tarih öğretmen sözlerini icat. Boşa çiğnak sözlerin vardı. Eski otuz geçmişimiz atayın içindeki destekçi yaz, bölümdür. Maçlıkı bastırıp, yaşların arasına taratıp, üçte olduğunu sonra. Bunda içine ballarda olur dedi.